Адабиятчы Илимпоз Рахима Сыдыкова 1916-жылдагы үркүн окуясын чагылдырган Мунт аттуу тарыхый чыгармасын окурмандарга тартуулады. Анда Кыргызстандын түндүгүндө эркиндик үчүн болуп өткөн көтөрүлүштү өз башынан өткөргөн адамдын эскерүүсү баяндалган. Бул чыгарма 16-жылдагы окуяга байланыштуу буга чейинки чыгармалардан айырмаланып турат. Тагыраагы окуялар тарыхый хронологиялык негизде сүрөттөлбөстөн бир үй-бүлөнүн баштан кечирген трагедиясы жазуучунун сезим туюмунан өтүп баяндалган. Поэзиясы боюнча бир топ иштерди иштеди. Лирикалар боюнча, поэмалар боюнча жакшынакай макалаларды жазып окурмандарга жеткирди. Ошол мезгилде эже котормочу да болуп жүрдү. Рахима Сыдыкова чыгармачылык жолунда илимий багыттагы макалаларга басым жасаган. Ошентсе да жакынкы жылдардан тартып ыр жазууга дагы киришкен. Бул тууралуу апасынын талантын уланткан кызы Разия билдирди. Бүгүн биз өзүбүз бала чакалуу болгондон кийин мисалы үчүн эми баа берип атабыз да. Болсо бала кезде мындай нерселерди көп баалачу эмес экенбиз. Чындыгында аял заты үчүн чыгармачылыкты дагы, өнөрдү дагы түнөө ыр жазып, эртең менен жумушка кетип, үй бүлөнү караш өтө оор. Эмгегин элге тартуулаган жазуучу ошондой эле кыргыз адабиятынын тарыхы, адабият таануусу, журналистика жана котормо илими боюнча 10 китептин 2 ырлар жыйнагынын автору. Улзат Байырбеков, Ахтан Аскарбеков, СТВ.